достор, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде абдан сонун жаңылык. Мына Чикаго шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунда отурабыз. Борбиев Болот Ибраимович менен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куттуктаймын бүт баарыбызды. Рахмат, сиздерди куттуктайбыз. Ошо бардык Кыргыз Республикасынын жарандарын, кыргызстандыктарды куттуктайбыз бул ийгилик менен. Конференц урумда, жумушчу бөлмөдө 2022-жылы 3-декабрда Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Брайан Стимлер мырза келген. Ушул жерде келгенде туристтик визаны 5 жылдан 10 жылга узартуу боюнча, окуу визасын 1 жылдан 5 жылга узартуу боюнча дагы андан башка дагы бир 10дон ашык биздин сунуштар ушул жерде сүйлөшүүлөр арасында киргизилген. Биз өзүбүздүн ушул виза багыты боюнча ишмердүүлүгүбүздү ошондо баштаганбыз. Андан кийин биргеликте биздин Тышкы иштер министрлиги менен, Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти менен, биздин Вашингтондогу элчилик менен чогуу иштөөнүн натыйжасында ушу бардык процедуралар өткөн. Биз сунуш киргизгенде бул визаны паритеттүү негизде сунуштаганбыз. Анткени биз дагы Америка Кошмо Штаттарынын жарандарына Кыргызстанга ошол туристтик визаны 10 жылга узарталы. Кийинки кадамда сиздер дагы биздин жаранга 10 жылга узартып бериңиздер деп. Ошондон берки чогуу мына иштеп аткан бүгүн ошо натыйжасы бул Тышкы иштер министрлиги дагы биздин бул боюнча абдан чоң ишти жасады. Биздин консулдук департаментте чоң иш жасады. Биздин министрлер кабинети дагы чоң иш жасады. Биздин жогорку кеңеш дагы визаны узартыш боюнча өзүнүн иштерин жасады. Ошонун негизинде 2023-жылдын ноябрында кабинет министрлеринин токтому чыгып, Кыргызстан Америка Кошмо Штаттарынын жаранына 10 жылдык виза берген, узардык. Андан кийин 2023-жылы 31 мартта Вашингтондо консультативный кеңешме болгон. Биздин Тышкы иштер министрлиги менен мамлекеттик департаменттин ортосунда. Ошондо дагы бул маселе көтөрүлгөн. Ал кезде Америка Кошмо Штаттары тарабынан сунуш болгон. Биринчи кезекте паритетте сиздер узартыңыздар, кийинки кадамды биз жасайбыз деп. Биздин кадам министрлер кабинети тарабынан, Тышкы иштер министрлиги тарабынан 2023-жылдын ноябрь айында жасалды, токтом чыкты. Ошонун негизинде биз өзүңүздөргө мына жакшы белгилүү болгондой, Америка Кошмо Штаттары тарабынан 2024-жылдын 4-мартынан баштап чечим кабыл алынды. Буйруса эми биздин кыргыз жарандары дагы туристтик визаны 10 жылдык мөөнөткө чейин ала алышат. Биз дагы чогуу ушу Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте, Вашингтондогу элчилик менен биргеликте дагы окуу визасын дагы 1 жылдан 5 жылга чейин иштерибиз бар. Ошолордун үстүнөн дагы иштеп жатабыз. Азыркы учурда керектүү процедуралар жүрүп жатат да. Эсибизде бар, былтыр май айында Дональд Лу менен ушул жакта встреча өткөзгөнүбүздө. Биз ушул маселени дагы айтып берип, презентация кылып, рабочий виза жөнүндө дагы сунуш берген элек. Ал жагынан сиз билишиңизче жаңылыктар барбы, жаңылыктар болуп аткан болуп атабы же дагы кайсыл кадамдарды биз жактан аткарыш керекпиз? Туура айтасыз. Биз ушул эле бөлмөдө ушул жерде сүйлөшүүлөр болгон. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Лу мырза келгенде ушул жерден анда дагы өзүңүз белгилеп кеткендегидей ушул эле визаларды мөөнөттөрүн узартуу боюнча дагы маселени караганбыз, талкуулаганбыз бул жерде. Жумуш визасы боюнча дагы сөз кылганбыз, жумушка квоталарды алуу боюнча дагы сөз кылганбыз. Белгилеп кетчү нерсе Америка Кошмо Штаттары тарабынан айтылганда бизге биздин жарандардын визалык талаптарды бузуулары көрсөтүлгөн да. Ошол проценттик көрсөтмөдө да айтылган, белгиленген да. Ошол биз виза мөөнөттөрүн биздин жарандар колдон келишинче бузбаганга аракет кылышыбыз керек да. Учурдан пайдаланып айта кетейин. Анан берки жумуш визасы боюнча айтылган биздин жумушка муктаж болгон жарандар же биздин компаниялар, жумуш таап бере турган компаниялар бул жакта Американын компаниялары менен түз сүйлөшүп, контракттын негизинде жумуш визасын ала берсе болот. Бирок берки жумуш иш квотасы боюнча сүйлөшүп келгенде Дональд Лу мырза тарабынан бизге мындай сунуш берилген. Биринчи кадамда Орто Азияга, ошонун ичинде эле Кыргызстанга биринчи ошол жакта жумушчу орундарын ачуу боюнча. Баягы алыста туруп иштей ала турган, онлайн иштей ала турган жумушчу орундарын ачуу боюнча. Сонун. Андай эмесе, урматтуу Болот Ибраимович, сизге чоң рахмат. Сиздин убактыңызга чоң рахмат. Ушундай бүгүнкү
жаңылык менен куттуктайм дагы бир жолу. Сиздерге башкы Чикагодогу Кыргыз Республикасынын башкы консулдугуна аябай чоң рахмат. Ыраазычылыкты билдиребиз. Сиздерге рахмат. Ошол биз менен чогуу ошол Кыргызстандын экономикасын көтөрүү боюнча, жарандардын ошол шарттарын жакшыртуу боюнча, ошол эле виза маселелери боюнча ошо биз менен эр шаркак иштеп келатасыздар. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле өнүгө берсин. Туура айтасыз. Чоң рахмат сизге.